Саламатсыздарбы, урматтуу социалдык иш адистигинин студенттери. Бүгүн социалдык иштин тарыхы жана теориясы предметинен жаңы тема өтөбүз. Силер менен мен, окутуучу Адилет Усенов. Бүгүнкү сабактын темасы социалдык иштер боюнча адис. Биздин темабыз негизинен 2 пландан турат. Биринчи планы социалдык иштер боюнча адистин кызматтык милдеттери, экинчи планы социалдык иштер боюнча адистин негизги функциялары деп аталат. Силер бүгүнкү видео сабакта социалдык иштер кесиптик ишмердүүлүк экендигин дагы бир ирет түшүнөсүңөр. Социалдык иштер боюнча адис ким экендигин жана кандай жумуштарды аткаруусун эске алып, келечекте ырааттуу иштөөгө үйрөнөсүңөр. Бул кесипке болгон кызыгууңарды жогорулатуу менен социалдык иштер боюнча адистердин кызматтык милдеттери жана алардын негизги функциялары менен таанышасыңар. Жана мен ишенем, бул тема аркылуу алган билимиңерди иш чөйрөсүндө жана турмушта колдоносуңар. Эске сала кетсем, өткөн сабакта социалдык иштин объектиси жана субъектисине токтолгонбуз. Жаңы теманы баштаардан алдын алгач бул суроолорду чечмелеп өтөлү. Социалдык иш деген эмне? Социалдык иштин объектиси жана субъектиси кимдер? Ошентсе да дагы бир жолу токтолгум келип турат. Социалдык иш бул оор турмуштук кырдаалга туш болгон адамдарды, алардын ичинен карылар, ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү социалдык тейлөө жана социалдык камсыздоо кесиптик ишмердүүлүк болуп эсептелет. Социалдык иштеги объект жана субъект мамилелерине аныктама бере кетсем, социалдык иштин объекти бул оор турмуштук кырдаалга туш болгон жарандар, үй бүлө, жеке адам, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, пенсионерлер жана башка ушул сыяктуу категориядагы адамдар кирет. Ал эми социалдык иштин субъектиси бул жардамга муктаж адамдарга жардам көрсөткөн тарап. Мисалы, социалдык иштер боюнча адистер, социалдык мекемелер жана социалдык институттар. Социалдык иштин субъектиси жана бүгүнкү теманын өзөгү болгон социалдык иштер боюнча адис түшүнүгүнө белгилүү окумуштуулардын бир топ аныктамаларын учуратууга болот. Тактап айтканда, социалдык иштер боюнча адис бул социалдык кызмат көрсөтүү органдарына кайрылган клиенттерге түздөн-түз жардам көрсөтүүчү же жардамды уюштуруучу социалдык кызмат көрсөтүү органдарынын штатында турган тарап жана социалдык иштер адистиги боюнча жогорку жана орто кесиптик окуу жайынын бүтүрүүчүлөрүнө берилүүчү кесиптик квалификация десек да болот. Теманын биринчи планын түзгөн социалдык иштер боюнча адистердин бир нече кызматтык милдеттери бар, алар төмөндөгүлөр. Өзү тейлеген аймактагы социалдык, медициналык, укуктук, психологиялык, педагогикалык, материалдык жана башка жардамга, ден соолугуна, абийирине доо кетүүдөн корголууга муктаж адамдарды аныктап, аларга патронаждык жардам көрсөтөт. Патронаждык деген сөз француз тилинен коргоо, колдоо, үзгүлтүксүз жана үйүнө барып жардам көрсөтүү дегенди түшүндүрөт. Клиенттердин окуган, иштеген жерлеринде жана башка учурлардагы конфликттүү кырдаалдарда аларда пайда болгон кыйынчылыктардын себептерин аныктап, алардын чечилишине жана социалдык коргоого көмөк көрсөтөт. Калкка зарыл болгон социалдык экономикалык жардам көрсөтүү боюнча ар кандай мамлекеттик жана мамлекеттик эмес коомдук уюмдардын, мекемелердин ишмердүүлүгүн интеграциялоого көмөктөшөт. Интеграция деген сөз латин тилинен бириктирүү, кошуу дегенди түшүндүрөт. Үй бүлөлүк тарбиялоого жардам көрсөтөт. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, пенсионерлерге, жашы жете элек балдары бар аялдарга карата үйүндө эмгек келишими түзүү, өспүрүмдөрдү жумушка орноштуруу, балдарды тарбиялоо, нике жана үй бүлө маселелери боюнча индивидуалдык, психологиялык, педагогикалык жана юридикалык консультацияларды уюштурат. Тиешелүү органдарга ата-энелик укуктан ажыратуу, асыроочулук, опека боюнча материалдарды жана документтерди берет. Атайын окуу тарбиялоочулук мекемелерден, эмгек түзөтүү лагерлеринен, жаза мөөнөтүн өтөөчү жайлардан жана абактан бошотулгандарга карата социалдык реабилитациялоо, социалдык адаптациялоо жумуштарын уюштуруп, аларды координациялайт. Жана ошондой эле жашы жете элек укук бузуучуларга карата коомдук коргоону уюштуруп, зарыл учурда сотто коомдук коргоочу сыпатында катыша алат. Теманын экинчи планы социалдык иштер боюнча адистердин негизги функциялары. Биринчи функциясы диагностикалык. Бул социалдык кызматкерлер үй бүлөлөрдүн өзгөчөлүктөрүн иликтеп, аларга социалдык диагноз коет. Экинчи функциясы прогностикалык. Бул коомдогу, жамааттагы, үй бүлөдөгү болуп жаткан кубулуштарды прогноздоп жана социалдык жүрүм-турумдардын белгилүү моделин иштеп чыгат. Укук коргоочулук.
Бул функциясында социалдык кызматкер калкты коргоо жана колдоо көрсөтүүгө багытталган мыйзамдарды жана укуктук актыларды колдонот. Уюштуруучулук функциясы. Мекеме уюмдардын калктуу пункттарда социалдык кызматтарды уюштурууга көмөктөшөт, коомчулукту көмөктөшүүгө тартат жана алардын иш-аракеттерин калкка социалдык жардам көрсөтүүгө тейлөөгө багыттайт. Алдын алуучулук функциясы. Бул негативдүү көрүнүштөрдүн алдын алууга жана андан арылууга түрдүү механизмдерди ишке киргизүүгө жардамдашат. Социалдык медициналык функциясы. Ден соолукту профилактикалоо иштерин уюштуруп, алгачкы медициналык жардам көрсөтүүнүн негиздерин үйрөнүүгө көмөктөшөт. Жаштарды үй бүлөлүк турмушка даярдоого салым кошот. Кийинки функция социалдык педагогикалык. Бул элдин ишмердүүлүктүн ар кандай түрлөрүнө кызыгуусун, керектөөсүн пайда кылып, алар менен иштешүүгө түрдүү мекеме уюмдарды, коомдорду, чыгармачылык бирикмелерди иштешүүгө чакырат. Психологиялык функциясы. Бул түрдүү инсандар аралык мамилелерди түзөтүп, инсандын социалдык адаптациялануусун, бардык муктаждыктарын социалдык реабилитациялоого көмөк көрсөтөт. Социалдык тиричиликтик функциясы. Бул социалдык иштердин объектилерине зарыл болгон жардамдарды жана колдоо көрсөтүүлөрдү камсыздайт. 10-нчу коммуникативдик функциясы. Бул жардамга муктаж адамдар менен алака түзүп, маалымат алмашууларды камсыз кылат. Жогорудагы социалдык иштер боюнча адистердин негизги функцияларына аныктама берилди. Дагы бир жолу өзүңөр карап чыксаңар болот. Кыргыз Республикасында социалдык иш кесип катары 1998 социалдык кызматкерлердин ассоциациясы Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин демилгеси боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтү расмий түрдө социалдык жумушчу кесибин каттаган. 26 жыл аралыгында социалдык иштер боюнча адистер өлкөбүздөгү жогорку жана орто кесиптик окуу жайларда даярдалып келе жатат. Алгачкы жолу 1994 Бишкек гуманитардык университетинде социалдык иштер боюнча адистик ачылган. Андан кийин 1996 Ош мамлекеттик университетинде, 2003 Жалал Абад мамлекеттик университетинде социалдык иштер боюнча адистиктер ачылып, бүгүнкү күнгө чейин билим алышууда. Социалдык иштер боюнча адистер өлкөбүздүн бир топ жерлеринде социалдык фонд, эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгында, облустук, шаардык, райондук жана бардык айыл өкмөттөрдүн социалдык бөлүмдөрүндө иштей алышат. Урматтуу студенттер, үй тапшырма. Социалдык иштер боюнча адистердин кесиптик жана инсандык сапаттары кандай болуу керек деп ойлойсуңар? Оюңарды жана тема боюнча түшүнбөгөн суроолор, терминдер болсо, Жамунун Авен порталынан жеке куржуңа кат жиберсеңер болот. Ушу менен бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталат. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем. Аманчылыкта кийинки сабакта жолугалы.